Республикасының 18 чемпионатын жабылу аземіне даяр командалар тізімде. Кыргыз Республикасының 18 чемпионатының 3-чү туру Жогорку Б лигасынын жабылуу аземи. Сөз Кыргыз Республикасының Волейбол Федерациясынын вице-президенти, расмий турнирлерди өткөрүү директору Козубаев Алымжан Калыховичте. Рахмат, урматтуу волейболчулар, урматтуу көрөрмандар. Жогору сүйлөтүшөт. Эң башкысы, мына урматтуу биздин ушул командаларды ушул жерге чейин алып келген башкаруучулар, команданын президенттери, клубтардын жетекчилери. Бардыгыңыздарды бүгүнкү Б лигасынын, Жогорку лигасынын Кыргыз Республикасынын волейбол боюнча жабылышы менен, жыйынтыкталышы менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм. 5 күн бою атсалышып, күрөшүп, машыгып буга чейин эми тапкан, мээнет кылган мээнетиңер мына колуңарга тийип отурат. Бүгүн ушул турнирдин жыйынтыгы менен 1-2 орунду алган 2 командабыз, 2 клубубуз А лигага өтөт. Кийинки жылдан баштап А лигадагы акыркы орунду алган 2 команда Б лигага түшөт. Маалыматыңыздар бар. Ошондуктан азыр алдыда мен ушул турнирде 1-2 орунду алган Лейлек жана Ала Буга командаларын куттуктайм. Кыргыз Республикасынын волейбол боюнча Жогорку лигасынын А лигасына өтүп, ошол жерде токтоп калбастан улуттук лигага өтүп, Кыргыз Республикасынын чемпиону болушуңарга мен тилектешмин. Ойдун артасын келип көрдүм. Чындыгында башка ойдорго караганда азыр кызыгыраак боло баштады. Бул жакта дагы аябай сонун кылып уюштуруп атырсыңар. Жетекчилерге, команданын капитандарына, клубтардын башкаруучуларына дагы бир жолу ыраазычылык билдирем. Чоң рахмат. Немесе 3-чү орунду алган команда Көксерек. Федерациянын президенти Козубаев Алымжан Калыховичте. Жок, элекке биз бербейсиз. Жана ошондой эле волейбол клубунун президенти Жандыргыз Сахметов. Капитан, тренерге. Сыйлоо азырынча Алабуга волейбол клубунун башкаруучусу Нуралы Оңгурбаев өткөрүлдү.
O kişiye veriş gerek ya. Allah bu kadar şey bize kaçırmaz. Sana cidden olmadan gidin. Az yardım edin. Kubok. Volkov. Götür. Давай, gel. Дагы бир жолу ушул жетишиңердиңиздер менен чын жүрөгүмдөн куттуктаймын. Өзүмдүн атымдан, ошондой эле волейбол федерациясынын президенти Сатыбалдиев Элмурза Ракыйевичтин атынан алыскы жерден келип ушул жерде волейболду өстүрүү үчүн аракет кылып жүргөнүңөргө баарыңарга терең ыраазычылык билдиремин. Ошондой эле өзгөчө Нарын областынан келген командага, клубга бир кол чаап коюңуздар. Терең ыраазычылык билдиребиз. Hazır gördüğünüzдөр баардыгыңыздардын баллыңыздар бирдей болуп 8 балл болуп келип, андан кийин партиялар менен эсептегенде ушундай оңдоп аныкталды да. Таптаза эч кимди алдыга салдырбай биринчи орунду алган 8 балл канча балл менен 10 балл менен Алабуга канат командасы чыгып экинчи, үчүнчү, төртүнчү орундардын баардыгы тең 8 балдар болуп, анан очколорду эсептегенде гана ушундай орундар аныкталды. Урматтуу волейболчулар, мындан ары да кыргыз волейболуна өнүгө берсин деп баардыгыбыз салып кошолу. Жашасын кыргыз волейболу, жашасын Кыргызстан. Алга Кыргыз Республикасынын 18-чи чемпионаты жабык деп жарыяланды.
Assalamu alaikum, hurmatli ko'rarmanlar, hurmatli sport suyuvchi do'stlar. Mınakey Жараткан Аллах Таала насип etib 2025 yılın sentyabr ayında Oş oblusunda Kökserek voleybol klubu açılıp жаштар. Анан ошолор мынакей 2026 yılın 15 майы бүгүн Бишкек шаарында клубтар аралык мелдеш өттү. Ошондо биздин Kökserek командасы клубу ийгилик жаратып 3-чү местаны алышты. 3-чү орунду алышты. Албетте бул ийгиликке жетиш үчүн оңой мээнет кеткен жок. Бул клубтун түзүлүшүнө чоң салым кошуп, ушу балдарды топтоп, келе албай калганына чейин, жол кирезине чейин иши кыза бар жогуна ысык сууна күйгөн менин досум, классташым Шамшар Мараимов досум. Ушул жигиттин мээнети десем жаңылышпайм. Кудай буйрса ушул жигит катуу аракет кылып, мына команданы 3-чү орунга Бишкек шаарында алып чыкты. Жараткан Аллах Таала насип кылып, Kökserek волейбол клубу республикалык деңгээлдеги беттеште 3-чү орунду алышты. Азыр ошол клубту түзүлүшүнө мээнет кылган, айка жүгүргөн, бияка жүгүргөн, ысыгына, суугуна күйгөн биринчи ошол Шамшар досубузга микрофон сунайлы, андан кийин оюнчуларга. Шамшар, ассаламу алейкум. Уалейкум ассалам. Кандай болсун, жеңиш куттуу болсун. Рахмат, рахмат. Рахмат бирге болсун. Макей, Жараткан насип этип, сентябрь айында Kökserek клубун түзүп аракет кылган экенсиңер. Бир жылга жетпестен Кудай буйрса мына 3-чү орунду алып отурасыңар. Ассаламу алейкум, урматтуу бүгүн Нур Спорт телеканалынын көрүүчүлөрү, жана угармандары, жана жалпы Алабык район тургундары, Аксу район тургундары, Чатка район тургундары, бизден ушул 2025 жылдын адашпасам сентябрь-октябрь айларында биз Ош шаарында жараткан ар кимге ар кандай жол менен ырыс берет экен. Биз жумуш аркылуу Ош шаарына барып иштеп 5 жылдан бери ушул жакка түп жайгашып калдык. Анан бизде ушул менин эки иним бар. Kökserek'tin белдүү жигиттеринин бири, мына Kökserek волейбол клубунун капитаны Артур жана Мамык деген менин бир туугандай болгон экөөлөрүм бар. Инилерим бар. Ушулар менен биргеликте советтешип, кеңешип, ушу клуб ачып чемпион болсок кандай болот десек, булар буга чейин башка клубтарда ойноп жүргөн. Чоң клубтарда ойноп жүргөн. Анан кийин ооба болот, чыксак болот, Kökserek'tin атын чыгарып ойносок болот дегенден бул экөөлөр менен кеңешип, анан клуб ачылып, биздин Ошто агайыбыз бар, залыбыз бар. Ошо залды алып, балдар менен биргеликте команда койгонбуз. Жалпы Б лигага команда коюп, жалпы 15 команда атсалыштык. Ал 15 команданын ичинде 6 команда финалга чыктык. 5 күндөн бери ойноп, мына бүгүн Кудайым бизге насип эткен экен. Ошол команданын ичинен биринчи орунду Алап клубу алды, экинчи орунду Лейлек клубу, үчүнчү орунду биз Kökserek клубу багындырдык. Кудайга ушунчалык шүгүр, бизге жакшы ниет кылган экенбиз. Кудайым ушул нерсени берди. Буну каржылоо булагы биздин жалпы акелерибиз, кайдыгер эмес инсандарыбыз, өзүнүн акелерибиз, Kökserek жердештерибиз баардык жагынан жардам берди. Мына келгенибизге 5 күн болду, 5 күндөн бери Kökserek'te акелерибиз, Бишкекте жашаган акелерибиз, досторубуз, инилерибиз өздөрү чогулуп, үй алып койдур, айда жашадык. Кагама ашыбызды баардыгын Кудай буйрса бизге беришти, камсыздап беришти. Шүгүр, ушунчалык шүгүр. Элдин көптөн бери 3 баланын үмүтү уже жанданып калды. Мурда волейбол спортуна райондо эң күчтүү Kökserek элек. Кудай буйрса ошону баштан жетейли деп аракет кылып жүрөбүз. Райондук деңгээлге, республика деңгээлге чыгарайлы деп ниет кылдык эле. Бүгүн мына республика деңгээлге чыгып, 3-чү орунду биз мына камсыз кылдык. Бул биздин мактана турган медалдарыбыз. Канча мээнеттерибиз ушу медал менен гана чектелди. Бул деген нерсе дух. Анан эми бул балдар менен бир аз тааныштырып кетейин. Биздин Kökserek'tin эң белдүү жигиттеринин бири мына биздин Артур деген инибиз. Быйылкы жылы 10 жылдыгы, Кудай буйрса биз бойдок. Быйылкы жылы буну үйлөйбүз. Kökserek клубу барып, тойго барып, тойдо жакшы биз кызматын кылып беребиз. Биздин Артур деген иним. Бул Кыял деген менин иним болот. Наркы Самарбек деген иним болот. Наркы биздин эң жашыбыз 10 класс Нуртилек деген жигит ак футболка кийген бала. Биздин жакшы көп күндөлөгөн. Анан бүгүн ушу 15 команданын ичинен эң жакшы оюнчу деп вице-президент өзү айтты. Мына көк футболка кийген Кутман деген биздин жигитибиз. Кутман деген жигит эң бийиктен действительно сборный Кыргызстанга таттуу болот экен деп вице-президент федерация өзү келип айтып кетти мына. Анын бирагында биздин Үмүт деген жигитибиз, биздин постовщик негизи байланыштыруучубуз.
Андан биякта мына биздин таксырыбыз Адыл канча жылдан бери ушу волейболдун артынан жүрүп, мына бүгүн ийгиликтер жаратканыбызга действительно себепкер болгон жигит. Ыйманы менен, ынсабы менен бизге дуа кылат дайым таксыр жигитибиз. А бул жакта биздин Мамырбек деген жигитибиз 2000 жылкы Көксөрөктүн белдүү жигиттеринин бири. Мына ушул эки ини менен биз башында кеңешип, булар действительно аке сиз биягын кылып бериңиз, биз ойноп беребиз деп, анан биз уюштуруп, ушул балдардын жардамы менен мына бүгүн биз Көксөрөктүн желегин республика деңгээлге алып чыктык. Жалпы 15 команданын ичинен 3-чү орун деген биз үчүн өтө сүйүнүчтүү кабар. Мындан кийин дагы Кудай буйруса буну токтотпойбуз, алдыга аракет кылабыз. Көптөн бери биздин айылдын аты ушу волейболдон бир аз түшүп кетти эле. Кудай буйруса элдин жардамы менен, жаштардын жардамы менен көтөрөбүз. Айтайын дегеним, ар бир үйдөн балдарга туура тарбия берип, туура багыт берип тарбияласак, ар бир үйдөн бирден, экиден спортсмен сөзсүз чыгат. Бул деген нерсе сигареттен, насвайдан, спиртнойдон алыс жүрөт деген нерсе. Спорт бул адамга келечек алып келет. Спорт бул адамга жашоо алып келет. Спорт бул өтө сыйлаш керек. Дүйнөдө жашоо кызыксыз болуп баштаганда биринчи музыка ойлоп табылган. Музыка да кызык болуп баштаганда спорт ойлоп табылган. Спорттон кийин эч нерсе ойлоп табыла элек. Биз спортто токтолгонбуз. Элдин көпчүлүгү спортто. Спортту жакшы, спорт сыйлаш керек. Ийгилик болсун, ден соолук болсун, дагы клубтар көбөйсүн, Кудай буйруса эмки жыл дагы күчөтөбүз. Кудайдан эмне буйрук болсо көрөбүз, бирок биз аракетти гана кыла беребиз. Токтотпойбуз. Анан бизден азыр бир белдүү жигитибиз, капитаныбыз, Көксөрөк клубунун капитаны Артур деген иним бир жакшы кылуу тилек айтсын. Артур, жеңиш куту болсун. Рахмат чоң эке. Кандай болду бүгүнкү оюн? Бүгүнкү оюн боюнча кыскача айта кетсем, негизи жакшы болду. Биз үчүн бул 3-чү орун 1-чи орунга тете. Жоктон бар кылып, мисалы команданы түзүп чыккан Көксөрөк элибизге биринчиден Шамшар акеге рахмат чоң. Анан сизге да рахмат чоң, биринчиден келип убактыңызды бөлүп келип, өлкөлөрүм, инилерим деп Көксөрөк үчүн күйүп келип, тартып көргөзүп, элге таанытып, жер таанытып бизде. Анан дагы бир айта кетчү нерсе, сиздин көрүүчүлөрүңүзгө, анан сизге дагы ар дайым ушул жакшылыктын үстүндө жүрөсүз, жакшылыкты чыгарып, элге таанытып, күрөш болсо күрөш, аламан улак болсо улак, спорт болсо спорттун кайсы түрүн болбосун, дайым ошол жерде сиз жакшылыкка себепкер болуп жүргөн. Сизге да рахмат. Сиздин да иштериңизге ийгилик, үй бүлөгүңүзгө бакыт, тынчтык бакыт болсун ар дайым. Кыргыз элибизде тынчтык болсун. Анан өзүбүздүн командага токтоло кетсек, биздин команда түзүлгөнүнө эми 1 эле жыл болду. Бирок кыска убакыттын ичинде түзүлүп, бирок ынтымак бар экен ортодо. Дайым биз бири-бирибизге турбадык, колдоп турдук ар дайым. Келбей калган Көксөрөктүк акелерди деле билебиз, көрбөй калган бизчи. Бирок дайым биздин артыбызда элибиз, жерибиз, Көксөрөк элибиз колдойт экенин сезебиз, билебиз. Унутпайбыз аларды ар дайымчы. Бизге дайым ушундай колдоо бере беришине биз дагы суранып кетебиз. Командабыз жаш өсүп кетаткан балдарыбыз бар биякта. Дагы айта кетчү нерсе эмне? Бизге колдоо болсо, биз калганын спорт менен далилдейбиз. Бизге биз себебин кылабыз, буюрса кийинки жылга дагы биз күчтүү болуп даярданып келгени командабыз менен сөз берген аракет кылабыз. Ошол, анда сиздердин ишиңизге ийгилик, бул жака ийгилик, балдарыбыздын баарыбызга рахмат чоң. Азыр ушул жерден жолго чыккандарга ак жол. Дайым ушинтип ийгиликти багындырып, биргеликте, ынтымакта жүрө берели. Рахмат чоң. Ишиңе ийгилик. Рахмат чоң. Жакшы оюн көрсөттүңүз. Бүгүнкү жеңишиңер куту болсун. Рахмат ака, Алла разы болсун. Кандай оюн болду? Оюн жакшы болду. Балдар өзүнүн мээнетин кылган, мээнети кайтты деп ойлойм. Буюрса бул дагы биз үчүн айтып өтүп кеткендей 1-чи орунга тете, 3-чү орун. Ал бир жаңы кошулуп эле мындай ийгиликке жетиш дагы биз үчүн абдан чоң сыймык. Адамга ыраазычылык келтире албаган адам, бендеге ыраазычылык келтире албаган адам жаратканга ыраазычылык билдире албайт дейт. Ушул жерде бардык ыраазычылыгымды жердеш акелерибизге айтып кетким келип турат. Үй бүлөсүн менен тынч болушсун, бактылуу, эки дүйнө бактылуу болушсун. Бишкекке келсек тосуп алышып, жатаканабызга чейин өздөрү камсыз кылып, үйгө чейин тамактарды алып келип, оюндан кийин тамак алып барып, ушинтип карап атышат. Алла разы болсун. Ушул клубду түптөгөн эң башкы себепкери дагы бир Шамшар акеге өзгөчө рахмат. Ушинтип Көксөрөктү жакшы жагын көрсөтүп, биримдикке чакырып, балдардын башын бириктирип жүрө берсин.
өзгөчө анан дос балдары катуу колдоп келип атышты бизди, жаңы акелер 88-дерге өзгөчө рахмат. Баарыңыздарга үй бүлөлүк бакыт каалайм, тынч болуңуздар.